Гүлжайна Атаканова өзүнүн жетекчисине сүйүүсүн арнады. Куудул телеалпаруучу ырчы Гүлжайна Атаканованын чыгармачылык менен гана алектенбестен тармактык бизнесте иштеп жүргөндүгү маалым. Жакында эле ырчы дал ошол тармактык бизнесинин жетекчиси Бакыт Алиев менен «Сүйүү жашка карабайт» деген чыгарманы дуэт ырдап чыгышты. Аталган ырды алгач Атаканованын жеке концертинде ырдап чыгышты. Жогорудагы ыр угармандар тарабынан жакшы кабыл алынганбы? Айтор Куудул айымдын Москвадагы чайканалардын биринде өткөн концертинде дагы ырдоону туура көрүшкөн деп Барс медиа сайты жазып чыкты. Гүлмира Шарипова: толуп кеткен айымдарга жүрөгүм ооруйт. Шаңдуу урлары менен элдин кулпулуна толуп келген Кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипова өзүнүн эски сүрөтүн бөлүшүп, ашыкча салмак тууралуу өз пикирин билдирди. Ортодогу бул былтыйган жан ким дейсиңер? 72 килограмм экенмин. Ортого түшүптүрмүн, бекинип. Арык көрүнүп калчудай. Казандагынын баары чөмүчкө чыгат дечү беле. Семирген кандай жаман. Күнү түнү ойлоносуң. Тамак жеп жатып, жебей дагы тура албайсың. Ачууң келсе тамактан чыгарасың. Кыскасы баардык толуп кеткен айымдарга жүрөгүм ооруйт. Толук кезиңиздеги сүрөтүңүз барбы деп сурашат. Бүгүн таап алып жүктөп койдум. Кудайга шүгүр азыр баары жакшы деп билдирди ырчы айым. Көрмандары ырчынын бул постуна жакшы пикирлерин, ашыкча салмактан кантип арылуу боюнча кеп кеңештерин жазышууда. Эскерте кетсек, Кеңеш тобунун ырчы түгөйлөрү Мүзүр Мамбетов менен Гүлмира Шарипова түзгөн. Элге нике кайып, ханышам, Серен гүлү деген дуэт ырлары менен кеңири таанылышкан. Маалымат булагы Заманча KG.